Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merimdi, ырайымды борекер Аллах таламның аты менен баштайбыз. Аллах таламның меримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен ушул ыйык жайларга келип, умур амалдарын кылдык. Иман аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына, үй бүлөлөрүнө дуа кылдык. Аллах таалам ушул ыйык жайларда кылган дуаларыбызды Аллах таалам кабыл кылсын. Ошонун катарында урматтуу мусулман бир туугандарым, бизге өтө оор болуп турат Аллах тааламдын үйү менен ыйык Каба менен коштошконго. Бирок эртең менен Кыргызстанга кайтып атабыз. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Аллах тааламдын үйүндө ыйык Кабада Иман аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы берешен жамаатынан өзгөчө бир сураныч, өзгөчө бир кайрылуу 18-19, 20 үйлөрүбүздүн бүтүшүнө көмөктөшүп, жардамдашып койсоңуздар. Себеби кыш дагы келди. Кыштын ызгар суугунда ошол муктаж үй бүлөлөрүбүз кыйналып калбасын. Суукта үшүп калбасын. Ошолорго бир аз жылуулуу тартуулаган болсок, ошонун берекетинен Аллах таала бизди кабыр азабынан, тозоготунан сактайт туугандар. Ошол нерсени Аллах тааламдан үмүт кылып, ошол муктаж үй бүлөлөргө зекетибиз болсо зекетибизди берели, ыхсаныбыз болсо ыхсаныбызды берели, садака кимибизде кандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, ошол мүмкүнчүлүгүбүздү Аллах тааламдын жолуна иштетели туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах таалам дал ушул ыйык жайларга силерди дагы чакырсын. Амин.